Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü çoң günü sıyqırçılık. Velakinne'ş-şeyatîne keferû yuallimûne'n-nâse's-sihra. Allah Teala keremet Kur'an-ı Kerim'de birok şeytanlar kapır boluştu, alar adamga sıyqırçılıkты үйрөтüşetler deydi. Бұл сыйқырчылар мұсылман болып тұру эле сыйқыр болып қалбайды. Биринчи капыр болушат, Алла Таалага капыр болушат, анан сыйқырчылык кылышат. Бұл сыйқырчылар тарыхта дагы жеңилип келген, азыр дагы жеңилишет. Тарыхта Муса алейхиссаламдын mucizası менен фараондун сыйкырчылары салгылашкан кезде фараон сыйкырчыларына эгер силер жеңе турган болсоңор Мусаны мага жакын кылып алам силерди деп убада кылат. Уазир кылып алам деп убада кылат. Муса алейхиссаламга Алла Таала өзү колдоп, өзү жүрөк болуп турат. Фараондун сыйкырчылары келип, өздөрүнүн жиптерин таштаганда жыланга айланып, сойлоп, элдин көзүн боеп аткан учурда Аллах субхана ва тааля Муса алейхиссаламга: "Эй Муса, элqi асак, таягыңды ташта" дейт. Муса алейхиссалам таягын таштаганда аждарга айланып, баягылардын жыланын ар бирин жутуп салат. Ошондо сыйкырчылардын бардыгы сажда кылат Алла Таалага. Аллага сажда кылып, биз Муса менен Харундун Раббисине ыйман келтирдик дегенде, фараон ачуусу келип: "Эгер ушундай кыла турган болсоңор, силерди тескериңерден ажыратып салам" дейт. Ошентип коркутат. Аллах Кур'ан-ы Керимде: "Ва ма юаллиман мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур". فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Alar biz sınavdayız deyişken kapır bolup kalbağıla деп айтмайынча ал экөө эч кимге сыйкырды үйрөтүшкөн эмес. Капыр болуп калбагыла деп айтмайынча ал экөө эч кимге сыйкырды үйрөтүшкөн эмес. Алар болсо тигилерден эркекти аялынан кантип ажыратууну үйрөнүшкөн. Бирок алар тагыраак айтканда эркек менен аялды ажыратып салганда Allah'ın ruhsatsız hiç kimdi ajrata alışkan emez. Alar özlerine payda keltirbegen jana ziyan keltire turgan nerseni үйрөнүшкөн. Alar мындай ишти кылгандарга акыретте эч кандай үлүш жоктугун жакшы билишкен. Эгер алар билишсе, өз жандары үчүн сатып алгандары кандай гана жаман. Тагыраак айтканда, сатып алган дозок кандай гана жаман. Көп адамдар адашып сыйкырды үйрөнүп, аны арам деп гана ойлоп жүргөнүн көрөсүң. Алар сыйкырчылык капырдык экенин сезишкен эмес. Алар ак сыйкырчылык деген сыйкырдын түрүн үйрөнүшөт. Бирок ал да сыйкырдын дал өзү. Эркек менен аялды ажыраштыруу, күйөөсүн аялына сүйдүрүп коюу, же аялын күйөөсүнө сүйдүрүп коюу
Бул ушул сыйкырчылыктын бир түрү. Же башка түшүнүксүз, өңдүү түшүнүксүз сөздөрдү көпчүлүгү ширк жана адашуу катарында колдонушат. Сыйкырчынын жазасы өлүм. Себеби ал капырдык же капырдан окшош болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө сыйкырчыларга көп саясатчылар, көп соодагер, бизнесмендер, көп иш адамдары барышат. Ушул күндө дагы кээ бир кайненелер келинин баласынан ажыратуу максатында же болбосо жакшы келин чыкса, мына ошону күйөөсүнөн ажыратып, өзүнүн баласына келин кылуу максатында дагы барышкан кайненелер жок эмес бүгүнкү күндө. Мына ошол сыйкырчылык эр менен аялды ажыраштыруу же болбосо атадан баласын жек көрсөтүү, бунун бардыгы сыйкырчылыктын иши, сыйкырчылардын иши. Бул биринчиден сөзүбүздүн башында айткандай эле, эч качан мусулман болуп туруп сыйкырчылык кылышпайт. Биринчи Аллага капыр болушат, анан сыйкырчылыкты башташат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям оор болгон 7 күнөөдөн алыс болгула. Алардын бири сыйкыр деп эскерди. Демек, ар бир пенде жараткан Алла Тааладан коркуп, дүйнөдө жана акыретте зыян тартып калууга себеп болгон нерсени үйрөнбөсүн деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыйкырчынын жазасы аны кылыч менен чабуу деп айткан. Демек, бакчылык, көз мончок тагуу, сыйкырлоо, эркек аялына же аялга күйөөсүн жакшы көрсөтүп коюу, булардын бардыгы Алла Таалага шерик кошуу деп эсептелет. Ушундан сактанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 адам бейишке кирбейт. Ичкиликти көп ичкен, туган уруктан мамилени үзгөндөр жана сыйкырчыны тастыктагандар дейт. Туура, кээде намаз окушу дагы мүмкүн. Мусулман деп атайбыз. Бирок билип деле, билбей деле сыйкырчыга барып, палчыга барып, төлчүгө барып, анын айткандарындай жүрүп, анын айткан жолуна барып, ошонун айтканы менен малын издеп, ошонун айтканы менен жолун түзүп, ишин план кылып жүргөн болсо, бул сыйкырчыны же төлгөчүнү тастыктады деп эсептейбиз. Сыйкырчыны же төлгөчүнү тастыкташтыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирбейт деп айткан. Ким сыйкырчыны төлгөчүнү тастыктап алып, ошонун айтканы менен жүрө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бул адамдар бейишке кирбейт деди мусулман бир тууганым. Мына ушул чоң күнөөлөрдүн көпчүлүгү арам экендигин айрым адамдар гана билбесе, көпчүлүгү билишпей кылышат. Аларга бул тууралуу жеткен эмес. Алымдарыбыз ал адамдарга акыйкатты түшүндүрүүдө шашпастык, акырындык менен жеткиришибиз керек. Бул адамдар көпчүлүк билбей кылышы дагы мүмкүн. Ошондуктан жатыгы менен түшүндүрүп, урматтуу мусулман бир тууганым, бул төлгөчүгө баруу болбойт, чоң күнөө болуп эсептелет. Диндин да чыгып кетишибиз мүмкүн. Биз мусулманбыз. Биз мусулман ата тегибиз бар. Намазыбыз бар. Орозодо орозо кармайбыз. Бай болсок зекетибизди беребиз.
Бул биздин динибиз буйруган амалдар. Демек сөлгөчүгө, сыйкырчыга баруу чоң күнөө болуп эсептелет, тууган. Кей барбайлы. Бул ишибизди таштайлы. Канча ажырашкан бир туугандар, канча ажырашкан эрди катындар, үйгө келип калган келиндер, ушунун бардыгы көпчүлүк кайненелердин сыйкырчы менен төлгөчүгө көзү ачык деп коет бизде. Мына ошолорго баргандын кесепетинен болуп отурат. Канчалык бузулган үй бүлөлөр, жетим болгон балдардын себеби мына ушул кайненелердин же кайнежелердин төлгөчү менен сыйкырчыга барып, экөөнүн ортосуна чок таштап ажырашкандыгынын себебинен болуп отурат. Бул сыйкырчылык исламда таанымал болгон эң чоң күнөөлөрдүн ичинде турат. Ошондуктан бул сыйкырчылыкты, төлгөчүлүктү таштабасак, кыяматта бейиштин жытын жыттабай калышыбыз мүмкүн. Эгер билбесе, Аллах Таала азаптабайт. Куранда ушундай аят бар. "Ва кунна муаззибина хатта наб'аса расула." Биз элчи жибербесек азаптабайбыз деп айткан. Элчи жибербесек азаптабайбыз деген Аллах Таала. Эгерде ушул сыйкырчылык же төлгөчүгө барыштык, көз ачыкка барыштык, аны тастыкташтык, күнөө экендигин билбей кылса, Аллах Таала аны азапка албашы мүмкүн. Биз имамдар, биз мугалимдер, дин кызматкерлери акырын жатыгы менен түшүндүрүп жеткирип коюшубуз керек. Эгер түшүндүргөндөн кийин дагы бара бере турган болсо, мына ошол чоң күнөөнү кылып атат деп эсептейбиз. Буга мисал биринчи Меккеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динди жеткирип аткан кезде Эфиопияга бир топ сахабалар хижрат кылып кетишет. Бул хижрат Маккадан Мадинага хижрат кылуудан мурун болгон. Алар Эфиопиядагы мусулмандар Маккада болгон окуя, пайгамбарыбызга түшкөн вахилер аларга кечирээк жетет эле. Аларга жеткинчекти алар жооптуу эмес эле. Ошондуктан бул исламда дагы Аллах Таала элчи жибермейинче азаптабайт. Тагыраак айтканда, так маалымат жетпесе күнөө экендиги тууралуу Аллах Таала азапка албайт. Ошондуктан так маалымат жеткенден кийин өзүбүздү токтотууга аракет кылайлы. Өзүбүздү тозоктон сактаганга аракет кылайлы, урматтуу бир тууганым. Эгерде ошол күнөө экендигин билип туруп кыла бере турган болсок, Аллах Таала дүйнөдө оор абалды өзү көрсөтүп коет. Базар кургондо ушундай бир аял өткөн. Көпчүлүк билишет, базардын четтеринде кичинекей картонду жайып алып, тесмесин коюп, карталарын коюп, палачамын деп күн сайын жүрчү. Ошол аял акыр бир күн өтө бир коркунучтуу оор абалда жан берип, денесине бычак жеп жан берип, жаназасына мусулмандар катышпайбыз деп көгөрүп кеткен, моргто 10 күндөн ашык сакталып калган, дене мүчөсү бүт көгөрүп кеткен, инсан кармагысы, керек болсо өзүнүн бир тууган сиңдиси мен жуушканы кирбеймин деп кирбей койгон жуушканы. Эптеп бир жууган аял, мусулман аял эжебизди табып келип, ошону жуудуруп, жаназасына катышпайт. Көрүн казайлы десек таш чыгып, катып, көргө коюлгучак деле Аллах Таала көрсөткөн. Урматтуу бир тууганым, мына ушундай оор өлүмдөн, коркунучтуу өлүмдөн өзү сактасын. Аллах Таалам сыйкырчы, төлгөчүлөргө, көз ачыктарга барып
алардан сурообузга жооп алуудан, же аларды тастыктоодон баарыбызды сактаган болсун. Баарыбыз мына ушул чоң күнөөдөн, сыйкырчылыктан, же аларга баруудан сактанып, таза абалда, көңүлүбүз тынч, жүрөгүбүз ток абалда жалган дүйнө менен куш айтышып, Аллах Тааланын астына жакшы кирип барууну насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.